Жалал Абад шаарында укук, бизнес жана билим берүү академиясы калкка жана студенттерге акысыз жарандык коргонууну окутуп үйрөтүү үчүн атайын бөлмө ачты. Анда практика жүзүндө көрсөтүү үчүн атайын техникалык шаймандар коюлган. Өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыркагандарга алгачкы жардамды көрсөтүү, жарандарды коопсуз жайга алып чыгаруу сыяктуу окутууларды шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн адистери келип, мында окутушат. Оштогу баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбору бар, окутуу жана переподготовка боюнча. Алар менен биз биргеликте иштеп атабыз. Жана алар бизге ар кандай материалдар менен камсыз кылып турат, көргөзмө куралдар менен. Биз бул жерде биринчи баштаганыбыз ушул кырдаалдар боюнча биринчи коопсуздук боюнча укуктук базаны түзүп атабыз. Кайсы мыйзамдар ушул керек, ал мыйзамдар менен кандай иштеш керек? Ал жердеги ар бир жарандын жана ошол ар бир организациянын өзүнүн укуктары жана эмелери көрсөтүлгөн. Андан тышкары биз бул жерде практикалык сабактарда, семинардык сабактарда биз ушул кырсыктын кандай кылып алдын алыш керек, кырсык учурунда кандай эвакуация кылыш керек, кандай бири-бирибизге жардам бериш керек, ошол жөнүндө маалымат берет. Жарандык коргонуу борборунун ачылуу аземине жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, студенттер жана мектептин окуучулары катышты. Бүгүн жакшы самалык болуп отурат. Ошо жарандык коргонуу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен шаар бийлигинин демилгеси менен ушул жерде ушундай окуу борбор кайра жарандарды кайра окутуучу жарандык коргонууга борбор ачылып отурат. Бул жакшы көрүнүш. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бөөдө кырсыктан көп жабыркагандар көп бүгүнкү күндө. Анан өрт коопсуздугу боюнча айрыкча орчундуу маселелер көп. Шаардык бийлик менен өзгөчө кырдаалдардын министрлиги бүгүнкү күндө тыгыз иштешип жатат. Ушундай иш-чаралар мындан ары да уланат деп ойлойбуз. Бүгүнкү иш-чарада шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан практикалык машыгуу көрсөтүлүп, мындагы атайын техникалык шаймандар студенттерге тааныштырылды. Коомдук консультация окутуу борборунда ушул академиянын окутуучулары менен биргеликте биздин өзгөчө кырдаалдар шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте ушу калктын иштебеген катмарына жана студенттерине өзүбүздүн жарандык коргонуу жаатындагы ар кандай сабактарды өткөрүп турабыз. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.